Мынакей сиздер үчүн эң сонун жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырды. Биздин чыгармачыл инсандарыбызга да терең ыраазычылык айта кетмекчи. Ал эми кайрадан студиябызга кайта турган болсок, азыр биздин студиябызда да эң сонун жылуу маек болот деген ишеничтебиз. Ал эми биздин төрүбүзгө келген мейманды сөз түрүндө тааныштырмакчыбыз. Ооба, азыркы сиздерге тартуулай турган маек маалымат бул азыркы замандын талабына ылайыкташтырылган маалыматтардан десек дагы болот болуш керек. Себеби азыр биздин жашообузда бүт нерсенин баары ыңгайлуу болуп келе жатат. Биз үйдө жатып алып эле тамактарга заказ берип үйгө тамак алдырып келсек болот экен. Ал эми ошол эле учурда үйдө жатып алып эле биз албетте керектүү буюмдарыбызды интернет аркылуу сатып алып жүрөбүз. Ал эми көп учурларда биз ушул чет элдик атайын ушул сатып алуу платформаларын колдонуп, ошол эле Китайдан, Турциядан, же болбосо ошол эле Америкадан кандайдыр бир кийимдерди, дары-дармектерди, кандайдыр бир буюмдарды, каражаттарды заказ кылып жүрөбүз. Ал эми дал ушул багытта кыргызстандыктарга же болбосо деле ушул СНГ өлкөмүндөгү жарандарга ыңгайлуулукту түзүү максатында бир жаңы платформа иштелип жатат. Кыргызча аталышы Go Soda, сода кыл, же болбосо кеттик сода кылганы деген. Сода башта. Кыргыз тилин байын караңызчы, тилдин байлыгын. Анткени дал ушул сөздү көп нукта колдоно алсак болот. Кесиптешим айткандай, же сода башта, же соданы баштадык, же содага кеттик, айтор койчу ушул сода жаатта сөз болот. Абдан жакшы керектүү, кызыктуу маалыматтар арбын болот деген ишеничтемин. Андыктан биз ошол негизинде атайын сыйлуу мейманыбызды да чакырганбыз студияга. Жогоруда аталган платформанын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Улан Аденов келип турган учур. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Мынакей жогоруда биз ушул тааныштыруунун алдында кыскача түшүндүрмө берип кеттик окшойт, бирок албетте анын эң негизги нукура маңызы түшүнүгүн сиз жакшы билесиз. Go Soda качан, кайдан, кантип, эмнеге түзүлдү? Go Soda платформасы бул башталышы 2017 жылы бул жумушту башташкан. Анда ой чыкканда ошол Go Soda электрондук дүкөндү жана жарнак тактасын бириктирүү, айкалыштыруу. Анан 2019 жылы уже Play Market платформасына, то есть Play Market аянтчасына чыккан, уже тиркеме түрүндө. Официалдуу түрдө платформага, то есть Play Market тактасына прокатка чыккан да. Андан бери азыркы күнгө чейин 260 миң көчүрүүлөр уже официалдуу көргөзүлгөн да. То есть уже жарандардын тарабынан колдонуу болуп атканын көргөзүп турат да азыр. Негизги максат бул жана айтып кеткендей эле электрондук дүкөндү жана электрондук жарнама тактасын бириктирүү. Мындай башкача айтканда жөнөкөй жаран менен, то есть сатуучу менен сатып алуучунун ортосундагы ишти жөнөкөйлөтүү. Жеңилдетүү максаты. Да, бир заматта push уведомление аркылуу экөөнүн кызыкчылыктарын бириктирет да. Бирөө сатып алат, бирөө сатат. Ошол максатты ишке ашыруу эң негизги максаты. Кайсы чындыгында эле баягы айта кетесиз, мисалы дүйнөлүк деңгээлде дагы аты чыккан ушундай бар го, интернет дүкөндөрү дейбизби, айтор жеткирүү жаатын менен кошо алып келет. Анан биздики мынакей Go Soda дал ушул тапта азыр канча мамлекеттерге, кайсы жерлерде иш алып барып жаткан учуру? Биринчи Go Soda компаниясы азыркы Азия тарабына, Азия өлкөлөрүндө ишти алып бара баштады. Бул биринчи Турция ачылды. Турция өлкөсүндө уже официалдуу түрдө ишти алып бара башташты. Регистрациядан өтүштү. Анан ушу биздин өлкөбүздө, биздин Кыргызстанда официалдуу регистрацияны даярдап жатышат да азыр. Официалдуу түрдө ишти баштаганга. Go Soda компаниясынын алгачкы стартабы бул Казакстанда түзүлгөн экен, Туура.
Анан мисал үчүн макул, Казакстанда түзүлүп турган азыркы кезде ушул Кыргызстанга жайылтуу максатын көздөп жатат. Кыргызстандыктарга кандай жеңилдиктер болушу мүмкүн? Мисал үчүн ошол эле баягы чет элдик эл аралык белгилүү болгон интернет дүкөндөр бар эмеспи? Кыргызстандыктар алар менен деле колдонуп жатышат. Өзгөчөлүгү эмнеде болот? Сиз туура айтасыз. Азыр электрондук мейкиндикте, то есть интернет мейкиндикте көптөгөн дүкөндөр бар. Көптөгөн тиркемелер бар. Бирок бунун өзгөчөлүгү мен ойлойм да, мен өзүмдүн жеке оюм. Бул биринчиден ар кандай тиркемелер акысыз түрдө жүрөт да, жеке адамдарга. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул компания 30% өзүнүн акциясын жөнөкөй адамдарга сатуу максаты бар да. Башкача айтканда, мисалы, ар бир адам акционер болушу мүмкүн да. Акционер болушу мүмкүн. Сиз же мен, ар бир адам ошо атайын түрдөгү суммадагы пакеттер болот да, акциялары. Ошону сатып алса болот. Ошондо официалдуу акционер болуп калат да ар бир адам. Ал эми азыр мынакей Кыргызстанга келгенине канча болду жана ошол элдер тарабынан кандайдыр бир кызыгуулар, пикирлер айтылып жатабы? Мына жакын күндөрдө презентация, официалдуу түрдө презентация өттү. Компаниянын руководителдери келишти. Бир нече топтогу элдер чакырылган. Презентация өттү, мен айткандай. Элдерди кызыктырган, кыргызстандыктар кызыктуу? Бул платформа менен колдонууга даяр бекен? Элдердин кызыгуусу бар. Көп эле азыр кызыгуусу бар, бирок мындай айтканда ар бир проект, ар бир адамдын мындай суроо жаратат да. Бирок иштер жүргүзүлүп атат азыр. Өзгөчөлүктөр кандай, пайдасы бар, ошол жактары мындай ачык айкын жүргүзүп атышат да. Анан негизи эле мынакей дүйнөлүк ошондой интернет дүкөндөрүн колдонуу, бул бардык мисалы кыргыз жергеси да колдонуп, мына өзүбүз деле бүгүнкү күндө өздөштүрүп калдык, чынын ошону быйылкы жылы абдан ошол унчалык деңгээлде өздөштүрүп калдык. Бул нерсени баягы тана албайбыз. Анан кийин сиздерди ошо дал ошол Go Soda ошо тиркемеси бүгүнкү күндө мынакей Play Marketке чыгып, атайын официалдуу түрдө бар экен, ар ким көчүрүп алып колдонсо болот деп айта кетмекчибиз. Анан кийин сиздер жүргүзгөн анализ боюнча биздин кыргыз жергеси чындыгында эле ушул колдонууга, ушундай тиркемелерди колдонууга канчалык деңгээлде жетишип калыптыр? Жетишкендиктер кандай болуп атат биздеги? Азыр бир нече уюлдук телефондо ушундай сыяктуу тиркемелер бар, электрондук дүкөндөр. Анализ боюнча абдан эле көп да, ушул Play Market'тен деле карап көрсө болот, канча көчүрмөлөр болгон. Бул миллиондон ашык да. Көбүнчө жана айтып кеткендей, бул тиркемелердин көчүрмөлөрү миллиондого жакын да. Мисалы азыр биздин эле өлкөбүздө бир нече тиркемелер бар электрондук. Алар көбүнчө чет өлкөлүк. Чет өлкөлүк. Көбүнчөсү уже мындай акча каражат, то есть сатып алат, бекер эмес. Бекер эмес. Көчүрүп алуу акча талап кылат. Мындай эсептеп көрсө көптөгөн акчалар чет жакка кетет да. Демек бул баягы көбүнесе ушул чыгашаларыбыз биздин Кыргызстанда калып кетүү максатында жүргүзүлөт. Да, бул компаниянын бир максаты ошол 30% долясын, 30% пайызын, 30% акциясын биздин өлкөдө Кыргыз жергесинде. Да, калышы мүмкүн да, ошондой максат бар. Түшүнүктүү. 30% это бул жанагы ушул акциялык пакетін сатып алган акционерлердин капчыгына түшөт. Түшөт, обязательно. Мамлекетке эмес. Мамлекетке официалдуу түрдө биякта регистрация өтөт да компания. Официалдуу түрдө дагы төлөмдөр болот да. То есть налог кадимкидей эле тийиштүү, мыйзамдуу төлөмдөр болуп турат. Андан сырткары катышуучулар, акционерлер сырттан келген баягы буйрутмалардын, иш жүрүүнүн негизинде түшкөн каражаттарды акционерлер өздөрү алып турат. Чындыгында эле бул баягы мындайча айтканда
бул компаниянын кирешеси мындайча айтканда биз мисалы чет элдик атайын ушундай тиркемелерди иштегенде биздин каражаттарыбыз чет элге кетет да чындыгын элечи. Анан кийин бул компания ишке кирсе, кирчү болсо кайра деле өзүнүн акчасы өзүбүзгө эле айлана берет экен мындайча айтканда. Ооба, өзүбүздүн туура, өзүбүздүн акчабыз өзүбүзгө эле айлана берет экен. Ал эми бул приложенияны же болбосо бул жерге катталуу жолу кандай жүрөт? Катталуу жолу негизинен бул платформанын эң жогорку деңгээлдеги коргоосу бар. Жашыл түрдөгү деп айтылат да, жашыл түстөгү. Бул 4-чү эң бийик деңгээлдеги коргоо. Бул регистрация жөнөкөй түрдө өтөт. Жөнөкөйлөтүлгөн. Адам жаран түшүнүктүү да. Макул. Интернеттен кантип табабыз? Интернеттен Play Market аянтчасында бар, же App Store. GoSoda деп жазганда эле чыгат. Аны көчүрөбүз тиркемени, Кадимки эле баягы регистрация аты, жөнү, уюлдук телефон номери, балким баягы соода кылганда атайын өзүнүн жеке карточкасынын номери, жеке кабинет ачылып калышы мүмкүн. Бирок мен айткандай, жана айтып кеткендей, бул платформа азыр биздин өлкөбүздө, мисалы кыргыз вариантында азыр даярдалат да. Биздин вариантка даярдалат, анан жакында киргизилет. Ал эми өзүнө Казакстанда уже иштеп атат. Туркия өлкөсүндө официалдуу турда башталган. Ошо жакында биздин өлкөбүздө иш башталат да. Болжолдуу түрдө бир жаңы жылга чукулдап калат болуш керек, Буюрса. Түшүнүктүү. Негизги платформа, негизги аталышы GoSoda турбайбы? Да, негизги аты GoSoda. Биздин өлкөдө GoSoda деп айтылат да. Азыркы учурда баягы тиркемелерден биз GoSoda деп тапсак болот экен да, Туура. Азыр бул кесиптешиме ушунчалык негизи кызыктар болгон нерсени ушу темирдин сынында чабышы иретинде баягы биз да көрүп турган учурубуз, сыртында атайын баягы мындай манжа семей кесип турган учур экен, баягы гир деген сыяктуу. Же алдыга кеттик деген сунуш менен, Ооба. Ушул приложение болсо керек, Туура, ушул приложение. Түшүнүктүү. Андыктан кызыктар болгон биздин көрүүчүлөрүбүз болсо, да ыңгайлуулукту кааласа, сөзсүз түрдө бул тиркемени өздөрүнө көчүрүп алышып, жана ичара соода жүргүзө берсе болот экен. Бул жерде кадимкидей эле бул соода жүргүзүү аянтча болот экен. Мисалы үчүн ошол эле учурда киргизген кардар өзүндө бир буюмун сатканы жатат, мейли унаа болобу, балким үй болобу. Бул жерде кандайдыр бир чектөөлөр болбойбу? Мисалы үчүн атайын недвижимость, үй сата турган болсо, аларды деле киргизе берсе болот. Эч кандай чектөө болбойт товарларга. Чектөө болбойт. Анан баягы мисалы үчүн башка дүйнөлүк интернет дүкөндөрүндө атайын өздөрүнүн бөлүктөрү бар эмеспи? Мырзалар үчүн, айымдар үчүн, балдар үчүн, же болбосо кышкы кийимдер, же болбосо унаа тетиктери, же үйлөр деген сыяктуу ушундай бөлүктөр барбы, бөлүмдөр? Мындай бөлүктөр бар. Азыр деле кирип карап көрсөңүздөр, бул мисалы Казакстан вариантындагы азыр бизге жакында киргизилет да, биздин вариант, биздин кыргызча, биздин өлкөгө. Ал жерде фильтр аркылуу ар кандай бөлүшкөлөргө өтүп кетсе болот да. Сиз айткандай недвижимость, же кийим-кечек, же услуга. Мисалы мен сатуучу катары ушул жака атайын тиркемеге жарнак берсем, мисалы бир унаа сатуу боюнча менден эч кандай баягы акча каражат талап кылынбайбы ал үчүн? Жок, ал талап кылынбайт. Сатуу алуучу да кандай? Биринчи убакытта бул тиркеме акысыз болуп турат да. Анан кийин юридикалык жактарга кийинчерээк акы коюлат да, акы төлөмү коюлат. Менде кызык болуп калды. Мисалы үчүн, эгерде сата турган кардар өзүнүн товарын ал жака, ал аянтчага бекер киргизип жатса, анда бул компания каяктан акча табат? Биринчи кезекте бул ошол максатта кеңири таратыш үчүн акысыз түрдө болот да, бүт баары жүргүзүлөт. Азыркы кезде? Азыркы кезде.
Түшүнүктүү. Демек, бул барыбыз эле түшүнүктүү жагдай. Кесиптешим айткандай, мына мейманыбыз айтып жатат, алгачкы башында мен 1,5 жылдык аралыгында дейли, болжолдуу түрдө мисалы бекер колдонсок, анан кийин ар бир сатылган өзүбүздүн товардан дейбизби, же сатып алуучудан айтор кичине бир пайыздык гана аз эле болот деген ишеничтүү болом мен. Аз эле болот болуш керек, анан бирок соода жеңилирээк сатыла баштайт деген ишеничтемин. Түшүнүктүү. Абдан жакшы, баягы негизи эле абдан кызыктуу платформа экен, кызыктуу бир жаңылык экен. Биздин көрүүчүлөрүбүз ушул өздөрүнө тийиштүү маалыматты ала алды окшойт деген ишеничтемин. Ооба, чынында эле мынакей дагы да болсо үйдө отуруп, азыр бизде деле андай тиркемелер бар, ата мекендик тиркемелерибиз бар, колдонуп да жүрүбүз. Дал ошолордун дагы катарын дагы бирөө дал ушундай Go Соода деген тиркеме толуктаганып турат. Буюрса мынакей кыргызча варианты деп коелу, кыргызча варианты менен биздин Play Market аянтчасына чыгып калган болсо, биз дагы өткөрүп колдонуп көрөбүз. Сөзсүз түрдө азыркы кезде ыңгайлуулукту биз туура колдонуп, туура пайдаланып жаткан кезибиз. Убактыңызды бөлүп көрүүчүлөрүбүзгө бул жаңы тиркеме тууралуу, жаңы платформа тууралуу маалымат бергениңизге дагы терең ыраазычылык билдире кетели. Эскерте кетсек, Go Соода компаниясынын Go Соода аталышындагы, кыргызча аталышындагы платформасынын тиркемесинен демекчибиз, иштелип чыгышына аз эле убакыт калыптыр. Ал эми бизнес студиябызга мейманыбыз бул ушул жогоруда аталган компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү болуп, Улан Аденов келген. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ал эми СТВ өз ишин алдыга карай уланта бермекчи. Бизден алыстабаңыздар.